Негизги маселе программасы менен биринчи радионун түз эфирин улантабыз. Кутман кечиңиздер менен уктурууну Мээрим Абдыраманова алып барам. Режиссеру Максат Мамыралиев, Фейсбуктагы баракчабызга Урмат Жээнбеков кошууда. Кыргызстанда 7-синен 11 октябрга чейин климат жумалыгы өтүүдө. Урматтуу угармандар, иш-чара жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан уюштурулган. Белгилей кетсек, бул иш-чара Баку шаарында өтө турган Бириккен Улуттар уюмунун климаттык өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29 конференциясына туш келди. Климат жумалыгынын башкы максаты эмнеде? Деги эле Кыргызстандын климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү тууралуу уктурууда сөз кылабыз. Бизде конокторубуз бар. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүктү сактоо башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы, география илимдеринин кандидаты Элегия Бокоева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сунушубузду кабыл алып, атайын убакыт бөлдүңүздөр. Кадырман угармандар, ушул биз карай турган маселе сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн алгач ушул багытта даярдалган материалга көңүл буралы, андан кийин уктуруубузду улантсак. Биологиялык ар түрдүүлүк бул гендерден жана бактериялардан тартып токойлор сыяктуу бүтүндөй экосистемаларга чейин жер бетиндеги жашоонун ар түрдүүлүгү. Азыркы күндө байкалган биологиялык ар түрдүүлүк 4,5 миллиард жылдык эволюциянын жыйынтыгы болуп саналат. Ал барган сайын адамдардын таасирине дуушар болуп келерин окумуштуулар белгилеп келет. Бул маселеде биздин өлкө дагы четте калган эмес дешет алар. Эң башкысы көмүртектин эмиссиясын чектөө маанилүү дейт Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун директору Жамиля Карабекова. 92-жылы Рио-де-Жанейрода конвенция кабыл алынган. 190 мамлекет кол койгон, анын ичинде Кыргызстанда бар. Ошондон бери азыр биотүрдүүлүккө өтө көңүл бурулуп келатат. Себеби бул дүйнө жүзү боюнча азыр антропогендик басым, климаттын өзгөрүүсү, бардыгы ошолордун таасири менен биотүрдүүлүктүн генофонду төмөндөп баратат. Бул бүт адамзатты коопсуздандырган маселе болуп саналат. Ошондуктан бул өтө актуалдуу. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндөгү алкактык конвенциясынын тараптарынын 28 конференциясынын жогорку деңгээлдеги Бириккен Араб Эмиратында өткөн саммитинде келечек муундардын жашоосуна жакшы таасир тийгизиш үчүн баардык зарыл чараларды көрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген. Абанын температурасынын планетанын орточо көрсөткүчүнөн кескин жогорулашы Кыргызстанда дагы байкалып жатканын айткан. Мындан улам мамлекет башчы Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда дагы мөңгүлөр суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугу, экологиялык туруктуулугу үчүн өтө маанилүү экенин айтып, буларды белгилеген. Кыргызстан парник газдарын чыгаруунун деңгээлин төмөн өлкө катары Париж келишиминин максаттарына кошулган бойдон калууда жана 2030 жылга карата адаттагыдай иш сценарийи боюнча газдарды чыгаруулардын деңгээлин 16%, ал эми эл аралык колдоо болсо 44%га кыскартууну пландап жатабыз. 2050 жылга карата жашыл өнүгүү платформасында биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландаштыруудабыз. Буга улай мамлекет башчы ушул эле саммитте эл аралык коомчулукту тоолуу өлкөлөрдүн климаттык жана тоо экосистемасынын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган аракеттерин колдоого чакырган. Кыргыз Республикасы ошондой эле токой аянттарын көбөйтүү боюнча Жашыл мурас улуттук программасын ишке ашыруу менен активдүү алектенип келебиз. Мисалга алсак, токой аянттарын көбөйтүү боюнча 2022 жылы эле 8 миллиондон ашык көчөт отургуздук. Париж келишиминин рухуна ылайык дүйнөлүк коомчулукту биринчи кезекте өнүккөн өлкөлөрдү, өнүгүп келе жаткан аярлуу, тоолуу өлкөлөрдү активдүү колдоого чакырам. Анын ичинде жоготуулар жана зыяндар боюнча фондду тез арада ишке киргизүү, кайтарымсыз шарттарда түздөн түз каржылык колдоо жана жаңы технологияларды берүүнү, ошондой эле тышкы карызды климаттык долбоорлорго алмашуу механизмдерин түзүүнү сунуштайбыз. Мындан тышкары 2021 жылдагы мамлекет башчы Глазго шаарындагы климат боюнча саммитте Кыргызстан планетанын экологиясын сактоо боюнча стандарттарды карманаарын ачык айткан. Мындан тышкары биздин өлкө 2050 жылга чейин көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүгө аракет кылат. Бул көмүртексиз саясаттын кыймылдаткычы энергиянын кайра жаралуучу булактары, биринчи кезекте гидроэнергетика болот.
Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле соңку кезде Кыргызстанда өзгөчө климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөш катуу колго алынып жатат. Бул багытта дагы өзгөчө көңүл бурулууда. Биз бүгүнкү уктурууда айтылгандай эле климат жумалыгы тууралуу сөз кылабыз. Бул дагы өзгөчө бир датага туш келип жатат. Анткени 29 конференцияга дагы туш келүүдө. Биз азыр бул багытта маалымат алалы деп турабыз. Мен конокторду дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин био түрдүүлүктү сактоо башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жана Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы, география илимдеринин кандидаты Элегия Бокоева бар. Кумар Абылкасымович, сөздү сизден баштайлы. Мына жогоруда айтып жатабыз, алгач кыскача биздин угармандарга ушу жумалык кандай өтүп жатат, кандай иш-чаралар белгиленди эле, ушул жөнүндө маалымат берсеңиз. Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Албетте, климат жумалыгы бул эл аралык бир саамалык, эл аралык бир иш-чара. Бир эле Кыргыз өлкөсүндө өтүп жаткан жери жок. Көптөгөн өлкөлөр ошол Бириккен Улуттар уюмунун климат өзгөрүү боюнча алкактык конвенциясынын атайын жыйын болуу алдында климат жумалыктарын өткөрөт. Биздин Кыргыз Республикасында болсо ошо 7 октябрдан 11 октябрды климат жумалыгын өткөрөбүз деп бел байладык эле өткөрүп жатабыз. Бул жерде бир негизги 4 багытты, 4 максатты багытта баратабыз. Ал биринчи маалымат жайылтуу. Маалымат жайылтуу болгондо климаттын өзгөрүшү жана ошол өзгөрүүнүн кесепеттенинен экосистемага, калктын өзүнө тийгизген тез таасирлерин жөнүндө маалыматтарды жайылтуу. Экинчиси болсо ошол атайын аянтча уюштуруу. Ал аянтчада ошол климаттын өзгөрүшүнүн алдын алуу жана парник газдарынын эмиссияларынын чыгарууну азайтуу боюнча тажрыйбаларды, саясаттарды жана бир учурларды талкуулоо. Ал эми кийинки пункту бул ошол демилгелер. Кандай бир демилгелерди эл алдына алып чыгып, талкуулап, ошол демилгелер боюнча ой жүгүртүү да. Бул жерде бир эле эң негизги учур, бир эле мамлекеттик кызматкерлерден эмес, бул жерде бизнестин, ишкердиктин жана коомдун өкүлдөрү катышып, өздөрүнүн демилгелерин, өздөрүнүн ойлорун толук бөлүшкөнгө шарт түзүлдү. Абдан жакшы экен. Элегия Токтоналиевна, айтсаңыз, негизи мына азыр жумалык өтүп жатат деп белгилеп жатпайбыз. Мына бул иш-чара канчалык маанилүү, кандай деңгээлдеги иш-чара, анан эмнелер көбүнчө эске алынышы керек? Туура айтасыз. Азыркы учурда өзгөчө тоолуу аймактарда климаттын өзгөрүүсү биздин экономикабыздын өнүгүүсүнө, негизи эле Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө чоң таасир тийгизүүчү фактор болуп эсептелинет. Себеби баарыбызга белгилүү болгондой, азыркы учурда экономиканы өнүктүрүүнүн негизги перспективдүү булактары болуп суу ресурстары, туризмди өнүктүрүү, айыл чарбасы эсептелинет. Анан бул багытта байкап көрсөңүз, ошо климаттын өзгөрүүсү менен бүт баары тең байланышта. Мисалы, эң башкысы биздин суу ресурстарды сырамжалдуу пайдалануу, климаттын өзгөрүүсү ошо суу ресурстарына кандай таасирин тийгизип атат, эмне үчүн бизде Кыргызстанда мөңгүлөр интенсивдүү түрдө эрип атат. Мына ошонун баардыгы тең биздин кайра эле экономикабызга таасирин тийгизип коюусу мүмкүн. Же болбосо, мисалы, Кыргызстан тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу туризм багыты боюнча биз мындай перспективдүү аймак болуп эсептелинебиз. Бирок ошол эле учурда эгерде биздин чөйрөдө экосистемаларда туруктуулук болбосо, анда туризмдин келечегине дагы чоң терс таасир тийгизип коюусу мүмкүн да. Мына ошондуктан климаттын туруктуулугун сактоо, бул багытта көп иш-чараларды алып баруу өтө маанилүү болуп эсептелинет. Биздин президентибиз азыркы учурда ушул экологиялык көйгөйлөргө чоң көңүл бөлүп жатат. Бул өтө жакшы нерсе, себеби биз Кыргызстан өзүбүздүн келечегибизди, экономикабызды өнүктүрүү үчүн эң биринчи орунда
экономикалык кызыкчылыкты эле кое беребестен ошо чөйрөгө дагы көңүл бөлүшүбүз керек да. Климаттын туруктуулугун сактоо үчүн аракет кылышыбыз керек. Мына бул багытта азыркы жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын баардыгы тең эң биринчи орунда ошо калктын экологиялык маданиятын жогорулатууга багытталган. Экинчиден ошо биздин тоолуу аймактагы ресурстарды ошо сактап калуу максатында жакшы иш-чаралар жүргүзүлүп атат да. Мисалы көп аймактарга бак дарактарды отургузуп атабыз. Био ар түрдүүлүктү азыркы учурда климаттын өзгөрүү шартында, мисалы айыл чарбасында ошол өзгөрүлгөн шартта өсүп жакшы түшүм берүүчү культураларды өстүрүү бул дагы өтө маанилүү эсептелинет. Мына ошон үчүн бул экология менен экономика дайыма бири-бирин аныктап туруучу факторлор болуп эсептелинет да. Анан экөө чогуу бир өнүгүшөт. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде биз Кыргызстандын келечекте жакшы экономикасы өтө жогорку деңгээлде өнүккөн мамлекеттердин катарына кошкубуз келсе, биринчи орунда ошо экологиялык көйгөйлөргө да көңүл бөлүшүбүз керек. Абдан жакшы экен. Анан ушул Комар мырза, негизи баягы био түрдүүлүктү сактоо башкармалыгы болуп силердин бөлүм жөнүндө сурам деп жатат да. Бул жерде климат буга кандай таасирин берип жатат, анан кандай азыр сиздер иштерди алып барып жатасыздар? Чынын айтканда, акыркы жылдары Кыргыз өлкөсү бир ички саясат болобу, тышкы саясат болуп көрбөгөндөй ийгиликтүү иш-чаралардын, ишмерчемдердин үстүндө болуп жатабыз. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич өзү жетекке алып, эл аралык аренада бир топ башка өлкөлөргө үлгү болуучу демилгелерди сунуштап келет да. Ошол эле биз так айтып кетчү нерсе, жаратылыш чектелбейт, жаратылыш чегин билбейт деген сунуш менен ушу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында дагы атайын декларациялар кабыл алынган. Ал эми ошол эле биздин Кыргыз өлкөсү демилгечи болуп сунуштаган элбирсти коргоо, элбирсти жана анын экосистемасын, ал байырлаган экосистеманы коргоо демилгеси айтор көптөгөн эл аралык деңгээлдеги демилгелерди Кыргыз эли сунуштап келет да. Бул бизди эмнеге алып келет? Бул бизди өзүбүздүн жооптуу мамиле жасоо милдеттемесине алып келет да. Ошол эл аралык конвенцияларды ратификациядан өткөрүп атайын. Анан бир топ алгылыктуу демилгелерди көтөргөндөн кийин биз дагы ошол талапка шайкеш келели деп бир топ иш-чараларды иштеп чыгып, улуттук стратегияларды иштеп чыгып, аларды бекитип, алардын аткарылышын дыкат көзөмөлгө алып келебиз да. Тактап айтканда, баарыбызга белгилүү болгондой эле тоолуу региондордун, аймактардын туруктуу өнүгүүсү боюнча атайын жол картасы кабыл кылынып, ал жол карта боюнча жумуш жүргүзүлүп келет. Ал жумуш жүргүзүүсү өлкөнүн жетекчилиги тарабынан өзүнүн көзөмөлүндө. Андан сырткары ошол эле Илбирсти Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен улуттук жаныбар, улуттук символ катары кабыл кылынышы бул дагы бир чоң сыймыктануучу иш-чара. Ошону менен бирге эле биз мисалы үчүн жөн эле жарыялап койбой, өзүңүздөр көрүп атасыздар, өзүңүздөрдүн маалыматыңыздар бар. Мисалы үчүн Элбирстин мыйзам толжолгон шартта мурда 1,5 миллион сом болсо, биз аны 2 миллионго көтөрдүк да. Ал эми ошол Күрөң аюу, Марал, Аркар Кулжа жейрендерди биз ушул бааларын көтөрүп, ал менен эле чектелип калбастан, эгер ким маалымат берсе, ким ошол мыйзам бузуунун жүзүн бетин ачканга катышса, өңгөн каражатты мамлекет 50% ошол жаранга берели деген механизм иштелип чыгып атат. Мына учурдан пайдаланып, мен жалпы кыргыз эл атууларына кайрылып кетмекмин. Эгерде ошондой жагдайда бир маалыматтар бар болгон болсо, биздин министрликтен 108 деген шыр номуруна байланышып, маалыматты берсе болот. Купуяда берсе болот. Аны биз жүзүк ашыргандан кийин ал берген жаранга өзүбүз түз байланышып, тиешелүү сыйакысын беребиз.
Аны менен бирге эле биз бир эле жаныбарлар дүйнөсүндөгү жасап аткан жумуштарыбыз эмес, өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жаатында Улуттук илимдер академиясы менен алардын сунушу менен так айтканда, андан сырткары жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары да кайрылган. Ошолордун сунуштарын ошолор менен биргеликте кеңешип отуруп, биз 5 түр өсүмдүктүн тамырын касып алууга тыюу салганбыз да. Алар ошол макротомия, ясенец, аконит, арнебия, афлатун пиязы деп аталат. Ошол өсүмдүктөрдү тыюу салгандан кийин улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлиги менен биргеликте бир топ мыйзам бузуулардын жүзүн ачып, бүгүнкү күндө ошол келтирилген зыяндын өлчөмүн 60 миллиондон ашык эсептеп отурабыз да. Көрүп атасыз, биз ошо өз учурунда ушундай туура чечим кабыл алынган экен, убактылуу 3 жылга тыюу салуу деген чечимибиз. Ошо тыюу салуунун жыйынтыгы бүгүн ушундай бир түз багытта баратканыбыздын далили деп эсептейбиз да. Албетте, кээ бирки учурлар, жагдайлар болот, биз аны элдин дагы сунушун алайлы деп, кээ бирки көйгөйлүү маселелерди биз тармактарыбыз аркылуу, социалдык тармактарыбыз аркылуу коомдун талкуусуна алып чыгып атабыз да. Баягы колдоо табабы же кандай пикирлер болот деген. Кандай элде кандай пикири болот, туура багытта баратабызбы, мүмкүн биз түздөөчү, оңдоочу жер болсо өз учурун оңдоп калалы деген максатта ошол алдын эле өзүбүз осознанный бир шаг менен баратабыз да. Элегия Токтоналиевна, негизи жана жакшы бир сөздү белгиледиңиз, бирок ал көп маанини камтыйт. Экологиялык маданият деп белгилеп өтүп кеттиңиз, бирок ушуну кайра кайрылып чечмелеп кетсеңиз, азыр анткени өзүңүз байкагандай соңку кезде аябай катуу ушу климатка Кыргызстан көңүл буруп жатпайбы? Мамлекет башчы дагы демилгелери менен жүрүп атат. Анан ушу экологиялык маданиятыбыз ал кандай калыптаныш керек? Калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу үчүн биз мындай системалуу түрдө иш-чаралар жүргүзүшүбүз керек да. Бул үй бүлөдөн баштап мектептерде, жогорку окуу жайларында, калктын арасында ушу түшүндүрүү иш-чаралары, андан сырткары мынакей жүргүзүлүп жаткан ушу био ар түрдүүлүктү сактоо боюнча, негизи эле жаратылыштагы тең салмактуулукту сактоо боюнча мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын баардыгы тең кандайдыр бир деңгээлде салымын кошот. Мына бул багытта мен дагы кошумчалай кетчү нерсе, бул мектептерден баштап ошо именно ошо климаттын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн эмне кылыш керек? Өсүп келе жаткан муун биздин балдарыбыз мына ошого да көңүл бөлүп окуу программаларына киргизиш керек. Жогорку окуу жайларында ошо экология предметин ошол мейли ал кайсы адистин тармагы болбосун, мейли ал техникалык багыттабы же гуманитардыкпы же табигый багытта билим алып жаткан адиспи, алар сөзсүз түрдө биринчи орунда экологиялык маданияты жогорку деңгээлде болуш керек да. Бул процесстен биздин өлкөбүздүн келечеги көз каранды. Мени бир жакшы могу батыш өлкөлөрүнүн бир жакшы тажрыйбасы кызыктырат да. Мисалы, аларда жогорку окуу жайында окуш үчүн ал адам волонтер болуп иштеп, анан ал волонтер же социалдык тармакта же экологиялык багытта иштейт дагы, анан ошол сертификат менен анан жогорку окуу жайына тапшыра алат да. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде алардын экологиялык маданиятын жогорулатууга багытталган көрүнүш деп эсептейм да. Мен бул багытта дагы жаштарды чакырып кетет элем, ошо экологиялык волонтерство менен көбүрөөк иш алып барыш керек, алектениш керек. Мектептерде окуу пландарына, жогорку окуу пландарына как обязательный предмет катары ошо экология, климаттын өзгөрүүсү боюнча материалдарды киргизиш керек да. Себеби бул процесстен биздин келечегибиз көз каранды да. Уруксат берсеңиз, эки сөз кошуп кетсем, экологиялык маданияттуулук боюнча эң көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө, өзгөчө биздин өлкөдөгү өтө көйгөйлүү маселе. Кээ бир учурда чындыгында биздин татынакай жаратылышыбыз ошол таштандыларга бөлөнүп жатканын көрүп жүрөгүңөн кан кетет.
кээ бир учурда ошол жогоруда президентибиз айтып кеткен жашыл мурас улуттук өнөктөгүнүн алкагында тигилген көчөттөрдүн жаз көчөттөргө жасалган мамилелерди карап туруп ошол көчөт тигилген жака өзүнүн мал келин айдап салгандарды көрүп туруп эмнеге мындай, эмнеге биз башка бирөөнүн мээнетин сыйлап башка бирөөнүн мээнетин баалай албай калганбыз деп өкүнүп кетесиң да. Мисалы үчүн чындыгында 2022 жылдан тарта бир топ миллиондогондой көчөттөр отургузуп келет да. Мисалы үчүн 2022 жылы 6 миллион көчөт пландалган болсо 2023 жылы 7 миллион көчөт отургузуу пландалган. Эми 24 жылы 8 миллиондон ашуун көчөт отургузуу пландалган да. Ар жылы биз ашыгы менен аткарып келебиз. Эми биз дегенде ошол мамлекеттик мекемелер, токой чарбалар, кыскасы кимге милдеттеме түшкөн болсо аракет кылып канча деген каражат сарпталып отургузуп жатат. Ошол эле учурда кайдыгер мамиле да. Бул чоң кайдыгерлик да. Мен бир ой келет. Негизи адашканда адамзаты башатына качыш керек деп. Биздин ата бабабыз кандай болчу? Жаратылыш менен бир гармонияда жашачу эмес беле? Жөнөкөй нерсе жалгыздаракты кыйба деп тарбия берчү да. Жөнөкөй эле нерсе көчүп жаткан журтуңду таза кылып кет деп айтчу да. А бүгүнкү күнү кайда баратабыз, эмне болуп баратабыз? Бул бир эле ошол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын милдеттемеси деп чектебешибиз керек да. Ар бир мен акыл эстүү инсанмын, мен Кыргызды сүйгөн мекенчил инсанмын десе, анда ошол эң биринчи жаратылышты коргой билиш керек. Себеби жаратылышты сүйүү бул мекенди сүйүү. Жаратылышка кам көрүү бул мекенге кам көрүү да. Мен ошол бир эки ооз сөзүмдү кошо айтып кетмем. Атылдык милдет катары караш керек деп белгилеп. Албетте. Анан Элегия Токтоналиевна, негизи эми баягы сиздердин дүйнөлүк кесиптештериңиздер айтып жатпайбы, ушул Арктика өтө коркунучта дейт, ар бир жер бул бүгүн эле чыга алган маселе эмес да. Климат маселеси анан мындай дүйнөдө ушул экология жөнүндө кандай кеп болуп жатат? Анткени мынакей Бириккен Улуттар Уюмунда дагы баардыгы чогулуп ошол жерде Кыргызстанда канча демилгеси көтөрүлүп атат да. Анан чын эле ушундай өтө коркунучтуу абалда туруп атабы? Кандай ушу жылуулануу? Туура айтасыз. Азыркы учурда климаттын туруктуулугун сактоо маселеси дүйнө жүзүндө өтө актуалдуу болуп эсептелинет да. Себеби өзүңүз деле байкасаңыз керек, азыркы учурда көп мамлекеттерде ар кандай жаратылыш кырсыктарынын көп болуусу же болбосо мисалы Кыргызстан тоолуу аймакта, тоолуу аймактарда узак убакыт бою кургакчылыктын болуусу. Мисалы быйыл жыл жаанчыл болду, көп байкаган жокпуз. 1-2 жыл мурун кургак болуп жайында кургакчылык узак убакыт болгондугуна байланыштуу айыл чарбасында мисалы элементарный чөптү жыйнап алуу өтө аз. Ал чөптүн аз болуусу кайра эле ошо малдын санынын кыскаруусуна таасирин тийгизет. Сугат жерлеринде суунун жетишпегендиги, мына ушулардын баардыгы тең бүт бири-бири менен тыгыз байланышта да. Же болбосо мисалы бизде бийик тоолуу аймактарда байкасаңыз ошо мөңгүлөрдүн интенсивдүү түрдө эрүүсүнүн негизинде климат да башкача боло баштады да. Кургак болгон сезондор узак убакыт бою болот да. Анан кээ бир жерлерде жааган жаан-чачындын өлчөмү көп болот же азаят. Же болбосо мисалы сел жүрүп кетүү коркунучу же ушул сыяктуу жаратылыш, табигый жаратылыш кырсыктарынын көп болуусу дагы ошо кандайдыр бир деңгээлде адамзаттын ошо чөйрөгө тийгизген таасири, терс таасиринин жыйынтыгы деп эсептесек болот да. Мына ошондуктан биз жаратылыш менен гармонияда жашашыбыз керек. Ал үчүн жаратылыштагы туруктуулукту сакташыбыз керек. Табигый экосистемадагы туруктуулукту бузбаганга аракет кылышыбыз керек. Бирок өзүңүз баарыбызга белгилүү болгондой, мына сиз туура айттыңыз, калктын экологиялык маданияты өтө төмөн болгондуктан же болбосо биз мисалы мен ойлойм ошо бул жерде ошо улуу муун мисалы илгери ата бабабыз балдарын тарбиялаганда элементарный эле ошо накыл сөздөр менен тарбиялашкан. Мисалы алар эч качан сууга агып турган сууга жаман нерсени таштаган эмес, сууну ыйык бир ресурс катары кабыл алышкан. Же болбосо жогоруда сиз айткандай бир жерден экинчи жерге көчүп кеткенде обязательно ошол жерди тазалап туруп кетишкен. Ар бир адам бак тигиш керек, балалуу болуш керек, үй бүлө күтүш керек деген бир накыл сөздөрдү айткан. Ошол учурда эле алар мындай карап көрсөк,
баягы тажрыйбасы жогору деңгээлде болгондуктан ошо бак тийиш керек деп эмне үчүн айткан? Себеби бак ошол адамдын ден соолукта болушуна, экосистемада туруктуулуктун сакталып туруусуна таасир тийгизет и кандайдыр бир деңгээлде экономикалык жактан да жакшы таасирин тийгизип атпайбы. Мына ошондуктан мен айтат элем, ошо азыркы учурда биз баягы мурунку биздин ата бабаларыбыздын айткан нерселеринен тышкары дагы ошо мисалы билим берүү багытында, башка структураларда деле ошо экологиялык маданиятты жогорулатуу үчүн мындай системалуу түрдө көп иш чараларды өткөрүшүбүз керек да. Абдан жакшы. Кумар мырза, негизи мисалы жана айтып жатпайбызбы, ошо жумалык жөнүндөчү бул чоң иш чара болуп жатат, окумуштуулар дагы өзүнүн ой пикирлерин, баяндамаларын жасап жатат. Анан негизи ушул иш чаранын алкагында ошо баяндамаларга дагы кайсы маселелерди кошуш керек же сөз ошол баяндамаларда болуш керек, анан жанагындай чоң жыйындарга мындай алып кетилиш керек да ошол маселелер. Туура айтасыз. Негизи баяндамалар милдеттүү түрдө болуш керек. Баягы андан сырткары коомчулуктун өзүнүн негизги көз карашы, өзгөчөлүгү кошумчаланыш керек да. Ушул климат жумалыгынын эң негизги максаты бул маалымат даярдап таратып, анан маалыматты сиңирүү эле эмес да. Анын элден кандай, калктан кандай жооп болот. Мүмкүн чындыгында биз башкачараак өңүттө баратабызбы? Ошол өңүттү аныкташ үчүн, такташ үчүн максималдуу түрдө климаттын өзгөрүшүнүн алдын алуу жана экосистеманы сактоо багытында мүмкүн калк арасында дагы өтө маанилүү демилгелер болуп калышы мүмкүн. Ошолор менен толуктоо менен негизи ар бир өлкө, бир региондун курамында атайын резолюцияларды кабыл алууга катышат, өзүнүн добуш берүү укугу болот. Эми Кыргыз өлкөсү тоолуу өлкө катары биз бир нерсени туя сезишибиз керек. Климаттын өзгөрүшү тоолуу эмес өлкөгө караганда тоолуу өлкө биринчи сезет. Себеби бул сезимтал экосистема да. Тез таасирлер биринчи тоолуу өлкөлөрдө сезилет. Мына өзүбүз баарыбыз эле байкап туруп атпайбызбы? Бир аз климаттын өзгөрүшү далилдери сел жүрсө кандай бир жоготуулар менен, кандай бир зыян келтирүү менен болуп атат. Бунун баары эмнеден? Бунун баары ошол дарактарды кыйып салуу, ошол эле малдарды ашыкча сыйымдуулугунан, өз сыйымдуулугун ашыкча жайып салуу, ошол жерлерди, ошол каптал жерлерди деградацияга учурот, жер эрозиясына алып баруу. Ошол кыяң жүрөт, кыяң жүргөн жерден сел кетет, сел кеткен жерден анан болуп көрбөгөндө зыян тартылат да. Ошону бүт баарыбыз билип туруп эле каршы күрөшүүдө негедир белгисиз бир себептерден омоктуу жумуштар жүргүзө албай токтолуп калып атат да. Негизи биз ойлойбуз, Кыргыз эли түпкүлүктүү эл. Негизи биз бир көйгөй турганда бир чогулуп туруп чечип салчу элбиз. Көп өлкөнү таң калтырабыз. Чоң ишеним турат. Биз жакынкы учурда башка жагынан болбосо дагы экологиялык тартип жагынан ошол жабай жаратышка болгон мамилебиз менен бүт өлкөгө таанылып, бизди үлгү катары кабыл кылчу эл болобуз деп терең ишенебиз да. А бирок негизи жана ушу аракеттер болуп атат, анан жанагындай жоопкерчилик маселеси же бир тартипке келтирүүнү аябай белгилеп атпайсызбы? Бир мүмкүн сунуштар менен барбы сунуштар же бир документ кабыл алыш керекпи? Мисалы, бир таштандыны ошол жерге таштап кетсең, бир ага чара көрүү, мындай иш кандай жүрөт да ушу текшерүү иштери? Туура айтасыз. Ал мыйзамдын алкагында тиешелүү иш чаралар, тиешелүү жазага тартуу механизмдери жетиштүү. Көйгөй башкада кызматкерлердин аздыгы, андан сырткары мисалы үчүн өзүнүн айыл өкмөттөр, шаар мэрияларына берилип калганда ал укук ошол таштандалар менен иш жүргүзүү. Ал эми биз саясатты жүргүзүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган катары биз четте турбай баары бир багыт берип, анализдеп турушубуз керек да барынча. Ошондуктан бул жерден эмне? Биринчиден жазалап үчүн
бир 100 адамга бир адамды коюш керек да жок дегенде. Бизде мисалы үчүн 7 миллион калк жашаса, 7 миллион калкты көзөмөлдөш үчүн канча кызмат керек. Анын жеңил жолу биз ошол түшүндүрүп, негизинде биздин ошол өсүп келаткан жаш жеткинчек буундарыбызга сиңирсек, биз ойлойбуз буну мындай оңдоп кеткенге, түзөп кеткенге бир чоң мүмкүнчүлүк жаралат деп ишенет элек да. Анан биздин эжебиз отурат, эжебиздин да салымы көп болот. Сиздердин баягы массалык маалымат каражаттарынын, сиздердин жардамыңыздар менен бир чоң ийгиликке жетишсек болот да негизинен. Абдан жакшы. Элегия Токтоналиевна, негизи сиз ар дайым белгилеп келесиз да, ушул ысык көлдө мисалы да, ысык көлгө ташталган таштанды 100 жыл чирибейт ал деп мындай аябай айтып берип кетесиз. Анан азыр көлдүн абалы кандай болуп калды, байкап атасыз, алды тазаланып атат. Анан кээ бир экологдор дагы айтып мындай маалымат булактарынан чыгып калып атат, ушундай саз да пайда болуп атат депчи. Мындай ысык көл жөнүндө эмнени айтат элеңиз? Акыркы жылдары президентибиз белгилегендей, ысык көл аймагынын тегерегиндеги экологиялык көйгөйлөрдү чечүү боюнча алгылыктуу иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Мени кубандырган нерсе жанакы пластик пакеттерди саттырбай коюу. Бул дагы өтө чоң нерсе. Себеби мисалы бизге Кыргызстанга келген туристтер ошо көлүбүздү көрөлү деп баратканда жолдун жээгиндеги мисалы канча пластиковый пакеттер жатат, канча булганган нерселер, алардын баардыгы тең эле мындай бир терс көрүнүштөрдүн пайда болуусуна таасирин тийгизет да. Же болбосо ошол эс алуучулар тарабынан көлгө таштай берген жана пластик бутылкалар, алар көп жыл бою чирибей ошол жерде жата берет, көлдүн экосистемасын бузат, ал жерде жашаган тирүү организмдерге терс таасирин тийгизет. Анан ал боюнча дагы тазалоо иш-чаралары жүргүзүлүп атат. Бул дагы өтө жакшы көрүнүш. Анан мен ойлойт элем, ушу бизде экологиялык закондор практика жүзүндө мындай катуу көзөмөлгө алыныш керек да. Жанагы штрафтардын өлчөмүн жогорулатып, анан аларга болгон көзөмөл жогоруда. Сиз айтып кетпедиңизби, аларды көзөмөлдөп туруу үчүн ошо көптөгөн адамдарды жумушка алыш керек депчи. Азыркы учурда цифровизация процесси өтө жакшы өнүгүп атпайбы? Башка мамлекеттерде эле мен ойлойт элем, ошо жана видео камераларды установка кылып койсо, ошол жерде мисалы таштандыны таштаган үчүн же чөйрөгө терс таасирин тийгизген үчүн штрафтын суммасын жогорулатып койсо эле элдер токтойт да. Мисалы башка мамлекеттерде бир жөнөкөй эле мисал айтып берейин. Мисалы могу Европа мамлекеттеринде элементарный эле таштандыны салып атканда бүт баарын тең сортировать этип туруп салышат да. Анан аны мындай байкап турсаңыз, ошол тегеректе бир 2-3 камера карап турат да. Эч кимге катуу айтпайт. Анан ал жерге эгер сиз ошо таштандыны сортировать этпей, мисалы кагаз салынган таштандыга органикалык отходдорду салып койсоңуз, сизге эч ким катуу айтпайт, эч ким келип тиги эмне үчүн мындай кылдың дебейт. Только бир айдын ичинде сизге штрафтын кагазы жазылган барак келет. Аны сиз төлөйм десеңиз, анда видеокамерадан көргөзөт качество доказательства. Мына бул дагы биздин мамлекетибизге мындай киреше алуунун бир жакшы жолу болот беле деген ойдомун да. Мисалы ошо налогту, штрафты жогорулатып койсо, анда калктын дагы болгон мамилеси өзгөрүлөт. Же болбосо мисалы байкасаңыз, могу шаардын ичиндеги абал, мисалы көпчүлүк учурда мейли ал мамлекеттик уюмдарбы же жеке үйлөрбү өтүп баратсаңыз, үйдүн ичинде, сыртында тазалыкты кармайт дагы. Анан забордун сыртында канча таштанды жатат, ага эч ким көңүл бөлбөйт да. Анан баары тең эле аны мэрия караш керек же тазалык караш керек деген понятие бар да. Ал туура эмес. Ошол забордун сыртында дагы ошо жолго чейинки тазалыкка приусадебный участок деп коет да. Вот ошолорго ошол жаран үйдүн ээси жооп бериш керек. Эгер ошол жерде тазалык болбосо, анда штраф төлөсүн. Вот ошондой бир иш-чаралар жүргүзүш керек го дейм да. Бизде дайыма эле тазалык караш керек, мэрия караш керек, айыл өкмөттөр караш керек деген понятие бар да. Ал эми ар бир адам жашаган жери, анын тегерегине көңүл бөлүш керек да. Ошол жердин тазалыгына караш керек. Мисалы мен ойлойм, башка мамлекеттерде, мисалы кыш мезгилинде Европада жолдун жээгинде кетип баратып, бир үйдүн эшигинин алдынан чалынып жыгылып кетип, музга тайгаланып жыгылып кетсең, ошол жердеги карды тазалап койбогондугу үчүн ошол үйдүн ээси жоопкерчилиги бар.
Бизде андай жок да, биз баарын эле тазалыкка шылтайбыз же мамлекеттик органдар жооп бериш керек деп коебуз. Анан жана мен жогоруда айткандай экологиялык маданиятты жогорулатыш керек, жоопкерчилик болуш керек. Анан мамлекет дагы ошол колго алып жанагы штрафтардын суммасын жогорулатып койсо, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде бир таасирин тийгизет беле деген ойдомун да. Анан негизи айтылат го, азыр эл аралык эксперттер көп белгилеп калды да, ушул эң бай өлкө бул демилгелүү өлкө депчи. Баягы каражат жагынан бай эмес, канча өлкө демилгелүү болсо ошончолук бай өлкө деп белгилеп, анан биз ушул климат маселесине мамлекет башчы жогорку трибуналарга барып демилгелеп келип атат да. Анан кайра ушул аракеттер, мамлекет башчынын жалпы эле аракеттери, ушу жүргүзүлүп жаткан иштер жөн эле кетпеш үчүн жарандар, биздин калкыбыз эмнелерди, алар тараптан кандай колдоо, жардам болуш керек ушул климаттын өзгөрүшүнө каршы турууда? Жарандарыбыз ар бир тармак боюнча, билим берүү тармагыбы же цифровизация тармагыбы же айыл чарбасыбы, вот ар бир тармакта ушу ойлойт элем, ушу айлана чөйрөнүн абалын жакшыртуу боюнча экологиялык иш-чаралардын топтому болуш керек. Мисалы цифровизация, санаа ариптештирүү, ошо именно Кыргызстандын экологиясынын туруктуулугун сактоо үчүн эмне салым кошо алат, кандай иш-чаралар жүргүзө алат. Бул жерде не только билим берүү тармагы, анан экологдор чечсин дегенде эмес, баардык структуралар ошо өзүнүн чөйрөсүндө ошо экологиялык туруктуулукту кармоо үчүн эмне иш-чараларды алып барыш керек. Анан ал иш-чараларды мындай системалуу түрдө алып барып көзөмөлдү күчөтүш керек да. Мына ошондо мен ойлойт элем жакшы жыйынтыктар болот деп. Кумар мырза, негизи азыр Кыргызстанда кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырууда болобу же демилге болобу, ошол бир программа болсо дагы каражаты менен болуп калды да. Иштелип чыккан программа сөзсүз каражаты болот да. Анан сиздерде мындай кандай долбоорлорду алып барып атасыздар, же каражат маселеңиздер ошого жетиштүү болуп атабы, же мындай ишиңиздерди артка тарткан нерселер кайсылар болуп атат? Негизинен мурунку жылдарга салыштырмалуу биз бир эле долбоорду күтүп отурбай калдык. Азыркы шартта республикалык бюджет өзүбүздүн атайын эсептеги бюджеттерибиз бар. Ушул бюджеттердин негизинде деле көп жумуштар жасалып атат. Тактап айтканда, мисалы үчүн Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн аткаруу үчүн биз долбоор жазбай элебиз да. Ошол мамлекеттик мекемелердин, ушул республикалык каражаттын эсебинен эле жүзүгө ашырып келатабыз. Мурда долбоор эле күтүп отура берчүк да. Мына азыр тактап айтканда жөнөкөй эле нерсе, биз сунуш кылып киргизген болчук, каржы министрлиги колдоп атайын эсеп ачып берди. Ким Жашыл Мурас өнөктүгүнө катыша албай атса, шарттап келбейт, мүмкүн чет жакта жүрөт, мүмкүн жумуштан колу бошобойт. Ошол акчаны которуп койсо, ошол акчага биз отургузуп, бир белгилүү токой массивине көчөт отургузуп, биз отчетун берип коебуз. Ушул демилгеде негедир жайылтканга аракет кылып атабыз. Бир жакшы колдоо таппай туруп атат да бүгүнкү күндө. Мен бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайра жарыялап кетет элек. Ошо 108 шыр номуруна байланыштуу ал боюнча кенен айтып беребиз. Эми анын баарын толук калымда айтканга азыр шарт жок. Ал эми андан сырткары глобалдык экологиялык фонд бар. Биз азыр 7-чи циклы боюнча иштеп атабыз. Азыр ал ошол Ош Баткен Нарын облусунун бир белгилүү аймагында жүзөгө ашырылат деп күтүлүп жатат. Бул боюнча жумуштар жүрүп атат, албетте анын циклы бир топ убакытка созулат. Абдан жакшы. Жанагы эмени азыркы учурда элеге айым негизи айтылып калбады, ошо министрлер кабинети дагы көңүл буруп атат да. Тажрыйба менен илим бир айкалыш керек, ушул маселе көп көтөрүлө баштады. Анан ушул маселеге деле мисалы илим менен тажрыйба кандай айкалыш керек, биздин окумуштуулар кандай иштерди мындай ушу кошумча өзүлөрүнүн салымы катары алып кетиш керек ушул маселеге? Илим жана билим берүү тармагы бири-бири менен мындай кандай десем, шайкеш келип, ошо илимдин ачылыштары сөзсүз түрдө билим берүү тармагында колдонулушу керек да. Анан бул жерде дагы көйгөйлөр ошо билим берүү тармагы илим тармагына көңүл бөлүп,
акча каражаты финансирование маселесине көңүл бөлүш керек да, себеби көпчүлүк учурда ал ошо финансированиядан көз каранды болуп калып атат да. Көптөгөн илимий мисалы ачылыштарды жазуу, илимий ар кандай иш чараларды жүргүзүү, билим берүү тармагында иш чараларды жүргүзүү, ошо илим менен билимди бири бирине айкалыштырып мындай тең алып кетиш керек да. Ошондо жакшы жыйынтыктар болот деген ойдомун да. Аны негизи Кумар мырза ушундай белгилеп атпайсызбы, жанагы 29 конференция жөнүндө айтып жатабыз, Бириккен Улуттар Уюмунун, анан ушуга да дал келип атат. Анан бул жерде мисалы буга чейинки көтөрүлгөн маселелерди билебиз, мамлекет башчысы да барып көтөрүп келип атат 28 конференцияда. Бул ирет баягы программалары же кандай маселелер көтөрүлөрү жөнүндө маалыматтар барбы? Азыр алдыда ушул предкоп деген иш чара болот. Иш чаралар бар, ошолор көп учурларды аныктайт да. Азыр мисалы үчүн өлкө башы кандай демилге менен чыгат, аны айтуу эрте. Биз азыр мындай даярдык иштерибиз кандай? Даярдык иштери жакшы, өз нугунда баратат. Мисалы үчүн ошол президент администрациясы өзүнүн көзөмөлүндө ишти алып баратат. Ал жөнүндө айтууга андай мүмкүнчүлүгүм жок бүгүндө. Жок, менин сураганым сиздердин өзүңүздөрдүн өзүңүздүн аракет айтып берейин деп аткам, ошол мүмкүн болсоңуз. Албетте биз биринчи ирет ошол Баку шаарынан 29 жыйналышка Кыргыз өлкөсү биринчи ирет өзүнүн павильонун алды. Бул дагы чоң бир иш чара. Ал ошо бюджет, республикалык бюджет тарабынан төлөнүп берилди. Чоң сумма акча албетте. Бул деген эмнени айтат? Бул деген ошол өзүбүздүн Кыргыз Республикасынын Баку шаарындагы павильондо кенен кесири маалымат таратып, эл аралык каржы институттары менен диалог жүргүзүп, бир климаттын өзгөрүүнүн алдын алуу долбоорлорун тартып келгенге бир жакшы бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Ар бир күн, ар бир биздин Кыргыз Республикасынын министрликтерине бөлүнүп берген. Ошол министрликтер өзүнүн бүт жеткен даремети менен аракет кылып бир ийгиликтерге жетип келишет деп ишенимде турабыз. Андан сырткары бизде сөз болуп атпайбы? Албетте, баягы салыштырып отурсак, көйгөйлөр өтө көп. Бизде эң бир эмне чет өлкөдө эжекебиз айтып атпайбы? Ал жакта бир атуулдук позиция деген түшүнүк бар да. Бул тура үчүн бул мен атуулдук позициям деп коет болду. А бизде андайды башкача кабыл кылат да. Бул ушундай жакшы киши эмес, жеткирип коет деп кабыл кылат. Биз бул дагы өзүнчө бир жардам кылып атсаң, бул эмнеге жасакерленип атат деп кабыл кылат. Ушул нерселерден кетишибиз керек да, акырындап. Анан илимдин багыты жөнөкөй эле нерсе алып караганда бизде инвазивдүү түрлөр коркунучу бар болчу. Мисалы үчүн эжеке жакшы түшүнөт. Мурда адамдар эле алып кирсе, азыр климаттын өзгөрүшү менен башка түрлөрдө келиши коркунучу турат да. А элем ошол жерден бизге жардам бериш керек. Биздин өзүбүздүн эндемик түрлөрдү кандай сактап калуу керек. Өзүбүздүн мисалы үчүн бүт өсүү алкактары жылуу болуп турат да. Ошо өсүү алкактарынын жылуусунда кайсы учурларга көңүл бурулуу керек. Ошолордун критерийлери так аныкталыш керек да элим тарабынан. Анан биздин баягы жаштар менен эң кандай гана бир өлкө болбосун, кандай гана бир заман болбосун, ушул студенттер жеткинчек мууну, бул прогрессивдүү муун да. Ошолор бир өзгөрүүгө бат багыт алат. Ошолор бүт баарын сиңирип алат. Биз ошол учурга көңүл терең буруп, ошол учурду өткөрүп жүрбөшүбүз керек да. Бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүүнүндө кандай коркунучтар бар. Биз ошол климатыбыздын өзгөрүп кетиши үчүн мисалы үчүн улуттук адаптациялык план иштелип чыкты. Ал улуттук адаптациялык план боюнча кенен ошол студенттер да катышса, биздин жогорку окуу жайлардын окутуучулары, ректорат, профессорлор бүт баары катышса, мындай бири-бирибиз менен пикир алмашып, кенен жайылтсак, ушул учурлар аябай бир мөмөлүү, жемиштүү болмок да. Чындыгында биз ушул учурларды негедир көздүн мындай көңүлдүн сыртында калтырып коюп атканыбыз өкүнүчтүү болуп калып атат да. Ошону менен бирге эле айтуучу нерсе пластикалык
отходдор боюнча жакшы сөз болду. Мен эки ооз муну кошуп кетпесем болбойт. Бир эле Сокөлдө эмес, бүт өзгөчө корголуучу жарыш аймактарына тыюу салынган. Өзүнүн жемишин берип келатат. Бирок бүгүнкү күндө дагы муну күчөтүүбүз керек да. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүшүбүз керек. Ошол чындыгында пластикалык отходдордон арылуу кадамыбыз көп өлкөлөрдө бир таң калуу менен кабыл алынды. Кандай кылса болотпу деп. Биз азыр далилдеп келатабыз акырындык менен. Буюрса кыргыз калкы колдоп берсе, биз ал демилге өз туура болгонун далилдейбиз. Андан сырткары 27-жылдан тарта баарыңыздар билесиздер, биз ошол өлкө ичинде тыюу салганга аракет, талап бар, аракет кылабыз Кудай буйрса. Элегия Токтоналиевна жанагы дүйнөлүк деңгээлде алганда биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн мисалы окумуштуулар айтып атпайбы, кайсы бир жаныбардын түрү жоголуп кетсе же дагы бир жөнөкөй эле биотүрдүүлүккө таасир берип калса, мындай өтө мындай өкүнүчтүү абалдар болуп калат депчи. Анан ушуну мындай адис катары түшүндүрүп берсеңиз, мисал келтирипчи, ошол кайсыга таасир бериши мүмкүн, кайсы жаныбарлар жок болуп кетүү коркунучу бар мисалы? Туура айтасыз. Мына жогоруда жана био ар түрдүүлүктүн акырындык менен кыскаруусу өтө чоң көйгөй болуп саналат. Бул жерде аныкталган эле бир мисалы өсүмдүктөрдүн же жаныбарлардын түрлөрү жок болуп кетет деп айтуу өтө кыйын. Себеби жаратылышта баардыгы тең бири-бири менен өтө тыгыз байланышта. Бир жаныбардын көбөйүүсү экинчи жаныбардын азаюусуна алып келет. Же тескерисинче жок болуп кетүү чегинде турган жаныбар жок болуп кетсе, ал башка өсүмдүктөрдүн же жаныбарлардын азаюусуна же көбөйүүсүнө таасирин тийгизет да. Мына ошондуктан мунун баардыгы тең алардын жашоо шарты, алардын жана азык базасы деп коет, кормовая база деп. Вот ушул процесстерден көз каранды да. Мисалы жөнөкөй эле бир мисалды айтайын. Бир корголуучу аймакта жер акырындык менен баягы өсүмдүктөрдүн өсүүсү азайып, такыр жерге айлана баштаганда, анан ал окумуштуулар изилдеп көрсө, оказывается, ал жерде именно жанагы чөп менен тамактануучу жаныбарлар, эми элик деп коелучу, эликтердин санынын көбөйүүсүнөн пайда болгон да. Табигый эле жаратылыш шартта эч кандай адамдын таасири жок. Анан бул проблеманы чечүү үчүн алар табигый ошо жаратылыштагы процесс, мисалы азык тизмеги боюнча ошо эликтердин душманы болгон, мисалы карышкырларды кое берген да. Карышкырларды кое берүү менен эликтердин саны азайып, ошол жердеги баягы чөптөрдүн өсүүсү кайра акырындык менен калыбына келген да. Мына ушундай системаны колдонушубуз керек да. Биз бир жаныбарды жок кылып жиберип, мунун кереги жок деп, анан экинчи жаныбарды көбөйтүп жиберүү деген бул болбогон нерсе да. Анан сиз жогоруда айтпадыңызбы, биздин өзүбүздө канча жылдардан бери өсүп келе жаткан табигый, көп жылдардан бери алардын генофонду ошол суу жетпеген шартка, өтө муздакка, өтө ысыкка ыңгайланышып алган өсүмдүктөрүбүз бар да. Вот ошолорду сактап калуу өтө маанилүү эсептелинет да. Себеби алар баягы алардын генофонду ошо шартка ыңгайланышкан. Ошолорду сактап калышыбыз керек. Анан азыркы учурдагы климаттын өзгөрүү шартында ошол суу жетпеген аймактарга жакшы өсүп кете турган өсүмдүктөрдү өстүрүшүбүз керек. Өсүмдүктөр канчалык көп болсо, жаныбарлар көбөйөт. Жаныбарлар, өсүмдүктөр көп болсо, ошо климаттын туруктуулугу сакталат, мөңгүлөрүбүз эрип кетпейт. Мына ошондуктан муну биз мындай комплекстүү иш-чара катарында жүргүзүшүбүз керек деп ойлойм да. Анан жок болуп кетүү чегинде турат деп, мисалы 2013-жылы, 2014-жылы жана Элбирсте, Ак Элбирсти коргоо боюнча 13-жылы коргоо иш-чарасы жүргүзүлбөдү беле. Мына ошону мен дагы айтып кетпесем болбойт деп ойлойм. Биз ошо 2013-жылы ал мезгилде биз Бишкек мамлекеттик университети эмес, Бишкек гуманитардык университети деп аталчу. Ошо биздин экология жана менеджмент факультетинде ошо студенттердин демилгеси менен чогуу ушу жаратылыш ресурстарын сактоо боюнча уюм менен чогуу бир студенттик конференция өткөргөнбүз да. Анан кайра бир жыл өтпөй эле ошол иш-чараны биз ошо мамлекеттик деңгээлде жанагы Кыргыз Германия жаратылышты коргоо уюму НАБУ дегенчи уюм менен чогуу чоң деңгээлде, эл аралык деңгээлде өткөрдүк да. Бул өтө жакшы көрүнүш. Себеби
ошол форум өткөндөн кийин даже мисалы үйдө деле кичинекей балдардан баштап билет, что Элбирс Кыргызстанда жок болуп кетүү чегинде турган жаныбар экендигин, аны коргош керек экенин, жана Элбирс ошо дүйнө жүзүндө кайсы мамлекеттерде жолугарын уже ар бир бала билет да. Мен ойлойм, мына ушундай иш-чараларды көп өткөрүп турсак, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде биздин калктын экологиялык маданиятын жогорулатууга шарт түзөт да. Азыр студенттерден сурасаң, сразу айтышат, Элбирс бул жок болуп кетүү чегинде турган жаныбар, эгер Элбирсти атса, жок кылса, аны үчүн өтө көп суммадагы штраф мамлекетке төлөрүн билишет да. Мына ошондуктан ойлойм, мына ушундай иш-чараларды көп өткөрүшүбүз керек. Жана жашыл демилге иш-чарасы дагы Кыргызстанда ошол кандай багытта өткөрүлүп атат. Мисалы студенттер, биздин университеттин студенттери жылда ушул иш-чарага барып активдүү катышып келишет, багдарактарды отургузуу боюнчачы. Анан канчалык жашыл зоналар көп болсо, ошончолук биз климатыбыздын туруктуулугун сактаганга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Мына ушуларды мындай түшүндүрүү иш-чараларын көп жүргүзүшүбүз керек. Ушундай демилгелерди, фестиваль, там волонтерство, акция экологиялык, ушундай иш-чараларды көп өткөрүп турушубуз керек деген ойдомун да. Ушу Кумар мырзага ушул эле суроону да мынакей жакшы белгиленип кетти, жанагы ак Элбирстин мисалындачы. Ошондой демилге иш-чаралар жаштар арасында мүмкүн кандай бир барбы? Кандай өтөт пландарыңыздар? Ооба, бул жерде сиз терең суроону бердиңиз. Тилекке каршы Кыргыз Республикасында Кызыл китеп деген түшүнүк бар да. Тилекке каршы биздин Кызыл китеп бар. 2007-жылы 2-карашылы чыккан. Бул жакшы нерсе эмес, бирок фактын айтып атабыз. Кызыл китеп деп кызыл китеп киргизүү коюу менен эле бүт көйгөй чечилип калбайт. Анын үстүндө иш-чаралар жүргүзүлөт. Албетте Элбирс жөнүндө кетти. Мен Элбирс деп атайын деп атам, сел илимде Элбирс деп аталат да. Анан мен биякта ал Элбирс деп койсом, мени кээ бир илимпуздор критика алышы мүмкүн. Эмнеге Элбирс деп айтып атат, эми ал Адис да депчи. Ошо Элбирс демилгеси негизи бул 2012-жылы атайын улуттук стратегия бекитилип чыккан да. Ошонун чегинде силер иш-чара өткөргөнсүңөр. Мамлекет ага чейин берчемди. 2013-жылы өткөргөнбүз. Ошо биз 2012-жылы улуттук стратегия кабыл алынган да. Эми жөнөкөй инсандар билбейт да аны. Ошо улуттук стратегия кабыл алынып, бүт ошол жогорку окуу жайлар менен уюшуп олтуруп, анан набу бизге шериктеш уюм катары, эл аралык уюм катары. Андан сырткары көптөгөн шериктеш уюмдар бар, алар тарынып калышы мүмкүн, аларды атпай калсам. Ошолор менен биргеликте өткөрүлгөн иш-чара болчу да. Албетте бүгүнкү күндө кандай бир жыйынтык берди, аны баалоо мен үчүн эмес, эжек айтып атат, бул кубанычтуу менен кабыл кылабыз. Биздин ыйгарым укуктуу орган бир иш-чараны ийгиликтүү жүргүзүп аткандыгын далили да. Албетте биз кече жакында эле жаштар уюму менен дагы жолуктук, алар менен дагы волонтердук иш-чаралар десе эле азыр көп жаштар түшүнүп алды субботникти. Биз айтып атабыз, келгиле, биз мүмкүн студент эмес, жеткинчек муунда эмес адам катары жеткинчектердин тилин таппай жаткан чыгарбыз. Келгиле, чогуу иш-чара уюштуралы, ушул бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр бар? Ал көйгөйлөрдүн чечүү жолдору кандай? Чогуу талкуулап, чогуу бир жыйынтыкка жеткенге аракет кылалы деп атабыз да. Биз бул боюнча чоң иш-чаралар алдыда турат. Кудай буйрса, мүмкүн сиздердин дагы студияңыздарда келип бул маалыматтарды бөлүшүп, сиздердин колдооңуздарга, көмөгүңүзгө муктаж болобуз. Албетте. Андан сырткары биз мекен жаратылышы сүй, бул мекенди сүйүү деп атайын рубрика ачсак деп, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Албетте, ар бир инсан мен мекен үчүн эмне кылдым деген шартта сөзсүз түрдө жаратылыш үчүн эмне жасадым деген суроону жанында кое жүрүш керек да. Мисалы үчүн бага отургуздумбу? Бага отургуз коюу бул 100дөн 1 гана пайызы да. Аны караш керек, сугарыш керек, аны асыраш керек. Ошол сыяктуу көп бир иш-чаралар бар да. Убакыт кыскарып баратат окшойт. Мен кыскартайын, да сурооңуз болсо жооп берейин. Кечиресиз. Элеги айымга дагы баягы аз эле убакыт калды. Ушул маселедечи баягы жакшы ишти айттыңыз, дагы кандай күчөтүш керек, токтоп калбай деген маселе да.
Ошо экологиялык багытта вот волонтерствону колго алыш керек деген студенттер ойдомун да. арасында. Студенттердин, мектеп окуучулардын мисалы мен ойлойм билим берүү министрлиги эгер жогорку окуу жайларында мисалы окууга өтүү үчүн волонтерствону өтүп келиш керек деген шартты киргизип койсо, бул да кандайдыр бир деңгээлде таасир тийгизет беле дейм да. Экологиялык акцияларды өткөрүү, ошол эле мектеп окуучулары, жогорку окуу жайлары, бул дагы өтө жакшы нерсе. Андан тышкары ошо экологиялык багытта чоң форумдарды өткөрүп турсак, бул дагы өтө жакшы көрүнүш деп ойлойм. Абдан туруш эл аралык деңгээлде дагы көп форумдар өтүп атпайбы азыр Кыргызстанда эле? Абдан жакшы, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Атайын келип бергениңиздерге ыраазычылыгыбызды билдирели. Урматтуу угармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында климат жумалыгы, деги эле ушул климатка каршы күрөшүү маселелери жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорубузга болсо жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүктү сактоо башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жооп берди. Ошондой эле Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы, география илимдеринин кандидаты Элегия Бокоева айым жооп берди. Рахмат сиздерге. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым. Режиссеру Максат Мамыралиев болду. Фейсбуктагы баракчабызга кесиптешим Урмат Жээнбеков кошту. Биздин толкундан алыстабаңыз. Алдыда кесиптешим Бакыт Тапаев сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырмакчы. Саламатта туруңуздар.